Сүлүктүү шаарынан келген команданын машыктыруучусу Райымбердиев Кылычбек футбол таласында балдарына колдоо көргөзүп, атаандашын жеңүүгө үгүттөп жатат. Бирок алдыда дагы 5 команда бар. Мектеп окуучуларынан куралган командалардын арасынан жеңишке жеткени республикалык лигага жолдомо алмакчы. Ооба, жыл сайын болот неме. Быйыл футбол боюнча катышканбыз. Азыр энди пока бардык ойношуп атат. Наргы билинип атат да, группада, тайпада оюн кетип атат азыр. Ким күчтүү экенин азыр айта албайбыз. Оюн аяга чыккандан кийин полный бардык ойноп бүткөндөн кийин анан. Кыргыз Республикасынын мектеп лигасынын Баткен облустук этабы өтүп жатат. Баткен облустук жаштар иштери жана дене тарбия спорт башкармалыгы тарабынан уюштурулуп, мектеп лигасын алкагында спорттун 4 түрү боюнча мелдештер өтүп жатат. Футбол, баскетбол, волейбол жана быйылкы жылдан тартып шахмат түрү да киргизилди. Ошол эле 3 спортко кошумча шахмат түрү кошулду. Азыр бүгүнкү күнү биздин Баткен областык жаштар иштери дене тарбия спорт башкармалыгы тарабынан ошол мектеп лигасынын областтык этабын өткөрүү үчүн 27 апрелден 30 апрелге чейин мектеп лигасынын облустук этабын өткөрүү планы коюлган. Азыр учурда биз футбол түрү боюнча бүгүн 27-28 апрель күндөрү футбол түрү боюнча облустук этаптын жыйынтыгын чыгарабыз. Ал эми баскетбол боюнча кыздар жана балдар арасында эртең 28, 29, 30 апрель күнү Кызылкия шаарындагы Газпром спорт комплексинде болуп өтөт. Мектеп лигасы өлкө башчысы Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарлыгына ылайыктуу уюштурулган. Кызылкия шаарында болсо баскетбол жана футбол түрлөрү боюнча өткөрүлмөкчү. Мелдештен катышуучуларын Кызылкия шаарынын башчысы Асылбек Маткалыков куттуктап, ийгиликтерди каалады. Күчтүүлөр жеңсин. Бүгүнкү ушул мелдеш ар бир район, шаар өзүнчө күчтүү командалар ушул жерге келдиңер. Бул силердин сыймыгыңар, силердин ийгилигиңер деп эсептеймин. Ал эми эртеңки республикалык мелдеште дагы биз ушул Баткен областынын жакшы көрсөтүштөр менен, жакшы ийгиликтер менен биздин спортсмендерибиз өзүнүн мыкты чеберчилигин көргөзөт деген чоң үмүт, ишеничтебиз. Бүгүн Кызылкия шаарында мектеп лигасынын облустук 3 этап башталды. Футбол боюнча ошондой эле мен жана жогоруда айтып кеттим, 29-30 апрель күнү Фо Газпром спорт залында баскетбол боюнча 3 этапы башталат. Бул мелдешке мектептер арасында алдын ала 1-2 этаптары өтүп, жеңүүчүлөр бүгүнкү этапка чыгышкан. Мектеп окуучулары арасындагы лиганын футбол түрү боюнча Кызылкия шаарына 6 команда келип катышууда. Облустук этап алдыда 30 апрелге чейин уланат.